Котормочу болгондуктан, лингвист, лимпоз болгондуктан да 3 жыл мен ошол Америкага барып сабак берип жүрдүм. Висконсин университетинде, Милуоки шаарында. Ошол жактан мен баягы урууларды сурап кирдим. Кандай уруулар бар? Эң чоң уруусу кайсы депчи. Анан мага айтышты, дене уруусу дейт. Анан денеси кайсы болду экен десем, ошо Наваха өзлөрүн дене дейт экен. Андан сырткары университетте Фредерик Таеке, анан Карлос Накай деген концерт берип калышты. Таеке деп эле прям радиодон да айтып атты да, университеттин ичинде баягы чакыруу кечинде ушундай концерт болот. Фредерик Таеке, анан Карлос Накай келди деп прям кыргызча айткандай эле болуп атты да мага. Концерт бүттү. Бүткөндөн кийин аларга жакын келип анан сурадым. Накай деген эмнесилерде, анан Таеке деген эмне десем, Таеке деген родственник по материнской линии деп айтты. Накай деген эмнесилер десем, ушундай бир уруу болуптур, бирок жок болуп кеткен дейт. Алар да жок болуп кетти. Менин апамдын уруусу Накай. Ошон үчүн мен ошого кызыгып аябай неметип калдым да.